Саламатсыздарбы, урматтуу Европа сырлары каналынын көрүүчүлөрү. Кайрадан менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен абдан маанилүү жана пайдалуу темалардын бири менен сүйлөшкүм келип жатат. Ал эмне деп кызык болуп жатса, албетте бул Польшадагы ВНЖ тууралуу. Башкача айтканда, карта часового побыту. Негизи ушул чыгарылышты баштаардан мурун сиздерди эки термин менен тааныштырып кетким келди. Бул болсо албетте ВНЖ жана карта часового побыту. Экөөнүн айырмасы эмне? Анткени көп адамдар бул терминдерди угуп, экөө эки башка документ деп ойлойт экен. А чынында келгенде экөө бир эле документ. ВНЖ бул орус тилинен келген сөз. Вид на жительство. Мисалы, сиз кайсы чет өлкөгө барбаңыз, ошол жактан жашоо үчүн, мыйзамдуу жүрүү үчүн сөзсүз түрдө вид на жительство аласыз. Ал эми ошол вид на жительствонун Польшадагы аты карта побыту деп айтылат. Ошондуктан эч качан буну экөөнү алмаштырбаңыз. Эгер ВНЖ деп сүйлөп жатсак, демек биз карта побыту тууралуу айтып жатабыз. Ушул гана айырмасы. Негизи Польшада карта побыту алуу үчүн кандай жолдору бар? Анын жолдору абдан көп. Мисалы, сиз жумуш аркылуу алсаңыз болот, студент катары алсаңыз болот, билим алып жатканда албетте. Анан үй бүлөгө кошулуп, мисалы, жолдошуңуз же жубайыңыз Польшада келип, бир жылдан ашык иштеп, ошол карта побыту алган болсо, анда ошол адам сизди өзүнө кошуп, ошол картасына кошуп алса болот. Андан тышкары качкын статусун алганда да карта побыту берилет. Ошондой эле илимий ишмердүүлүк жүргүзөм десеңиз, Польшанын территориясында, анда дагы карта побыту алсаңыз болот. Ошондой эле көк карта деген дагы бар, blue card деп көп адамдар билет. Бул болсо жогорку квалификацияны талап кылган кесипте иштеген чет элдик жаранга берилет. Мисалы, көп учурда эгерде сиз Польшага IT тармагына иштейм деп келсеңиз, анда ошол blue cardты аласыз. Дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мисалы, Польшада жогорку окуу жайды бүткөн болсоңуз, ал учурда дагы карта побыту алса болот. Ошондой эле эгерде Польшада жүрүп, мисалы, турмушка чыгып же Польшанын жараны менен турмуш курам десеңиз, ал учурда да карта побыту алганга сизге мүмкүнчүлүк берилет. Ошондой эле албетте бизнес ачам десеңиз, анда дагы бизнес аркылуу карта алсаңыз болот. Карта побытуга кайсы учурда тапшыруу керек? Анткени көп адамдардан суроо келет. Мен Польшага келдим, виза менен иштеп жатам, визамдын убактысы 3 ай калды, качан картага тапшырсам болот деп. Негизи чектөө жок, 3 айбы же 10 айбы же 5 айбы деген чектөө жок. Эң башкысы, сизден ошо визаңыз бүтөөргө бир күн калганда, мисалы, бүгүн 3 декабрь болуп атабы, ушул 3 декабрда визаңыз бүтсө, 2 декабрда акыркы күн берилет, ошол күндө тапшырып коюшуңуз керек. Албетте, канчалык эртерээк тапшырсаңыз, ошончолук жакшы. Анткени өзүңүз ойлонбой жүрөсүз. Ошондой эле жөн гана ошол документтерди тапшыруу эмес, сиз ошо Польшада жүрүү себеби 3 айдан ашык экенин ал ошол адамдарга далилдеп беришиңиз керек. Ошондо гана сиздин документтериңиз ошо карта побыту алуу үчүн, башкача айтканда ВНЖ алуу үчүн каралат. Негизи албетте карта побыту алуу үчүн ар кандай документтер керек. Кандай документтер келет деген суроо болуп жатат бул жерде. Мисалы, сиз окуу менен алам десеңиз, студент катары алам десеңиз, анда албетте башка документтер талап кылынат. Эгерде жумуш аркылуу алам десеңиз, анда албетте такыр башка документтер талап кылынат. Ошондуктан бул жерден сиз карта побытуга тапшырып жатканда кандай себеп менен тапшырып жатасыз, ошону билгенден кийин анан ошого жараша документтерди чогултуп башташыңыз керек. Мен азыр сиздерге жумуш аркылуу карта побыту кантип алса болот жана ал үчүн кандай документтер талап кылынат ошол тууралуу айтып берейин. Себеби өзүбүз кыргыздар билебиз, акыркы күндөрү Польшага Кыргызстандан жумушка көп келип жатышат жана көп адамдарды ушул суроо ойлондурат. Ошондуктан азыр баарын айтып берем. Мына, жумуш аркылуу карта побыту алам десеңиз, ВНЖ алам десеңиз, кандай документтер керек болот? Бул биринчиден толтурулган арыз. Ал арызды сиз ошол ужонттон аласыз. Азыр мен түшүндүрүп берем ужонт деген эмне экенин. Ужонттун ар бир ужонттун баракчасында жайгаштырылган, ал жактан өзүңүзгө көчүрүп алып, аны чыгаргандан кийин анан толтуруп, өзүңүз толтурасыз. Толтургандан кийин ага 4 сүрөт кошосуз. Ошондой эле паспорттун копиясы, мисалы, паспорттун кайсы жеринде, канча бетинде виза же ар кандай печаттар коюлган болсо, ошолордун баарын копия кылып бериш керек. Ошондой эле жумуш берүүчү тарабынан толтурулган арыз, биринчи тиркеме деп айтылат.
Тиркеме жана арыз бул поляк тилинде внесок деп айтылат. Ошондуктан бул жерге да жазып койдум. Внесок деп укканда демек ошол арыз тууралуу сөз болуп жатат. Ошондой эле бул тиркемени мен азыр көргөзүп берем кандай экенин. Анан албетте процессти баштоо үчүн сиз 440 злотый төлөшүңүз керек. Ал ошол төлөгөндүгүңүз тууралуу маалыматты, мисалы банк аркылуу төлөдүңүз да ошол жерден төлөдү деген маалыматты да чыгарып коюп коюу абдан маанилүү. Ошондой эле сиз Польшага биринчи жолу келип, биринчи жолу карта побыта алып жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө старостадан алынган оригиналдуу маалымат. Ал маалыматта сиз ошол иштеген жумушка Польшанын жарандары жок болду, ошондуктан биз чет элдик жаранды жумушка алдык деген маалымат жазып берет. Аны албетте сиз өзүңүз жасабайсыз. Бул маалыматты, бул документти сизге жумуш берген адам жасап берет. Андан кийин сөзсүз түрдө камсыздандыруу бар экенин дагы бериш керек. Ошол камсыздандыруу тууралуу маалымат, документ. Ошондой эле иштегенге уруксат кагазы бул абдан маанилүү. Созволение на працу деп коет поляк тилинде. Ошол дагы абдан маанилүү документ болуп саналат. Анан албетте кайсы жерде сиз ошо жашаган жериңиз тууралуу маалыматты беришиңиз керек. Патерди мисалы ижарага алып жатасызбы же болбосо хостелде жашайсыз, ошол хостелден документ сурашыңыз керек. Ушул жерде жашап жатат, дагы мынча убакытка чейин жашайт деген сизге контракт берсе, анан ошол контрактты алып барып берсеңиз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул жерде мен ВНЖга керектүү внесокторду көргөзүп жатам. Бул биринчиси ошол картага тапшырып жаткан адам тарабынан толтурулган внесок, арыз. Бул жерде сиз тууралуу жеке маалыматтар жазылат. Мисалы, бою канча сантиметр, көзү кандай өңдө, ошондой эле туулган жылыңыз жана ошондой жеке маалыматтар. Ал эми экинчи внесок болбосо бул внесокти сөзсүз түрдө сизге жумуш берген фирма толтурушу керек. Ошол фирмадагы адамдар толтуруп берет. Бул жерде сиз кандай жумушта иштеп жатасыз, кандай айлык алып жатасыз, ошонун баары, ошондой маалыматтардын баары жазылат. Жана ушул тиркемеден абдан көз каранды сиз картаны канча убакытка аласыз. Мисалы, эмне үчүн маанилүү? Себеби сизге жумуш берген адам, сиз мисалы сизге 3 жылга жумуш берем деп эгерде пландап койгон болсо, ушул тиркемеге жазып койсо болот. 3 жылга суранабыз, бул картаны 3 жылга бергиле деп. Анда ошол инспектор карап көрүп, баардык сиз тапшырган пакет документов карап көрөт дагы, анан чечим чыгарат. Ошондуктан 3 жылга дагы алып калышыңыз мүмкүн. Эгерде контракт, мисалы жумуш менен жазылган контракт 1 жылга болсо дагы, ушул тиркемеге 3 жылга суранса, мүмкүн 3 жылга алып калышыңыз мүмкүн. Анан жанагы айтып кеткен боюнча ужонт деген эмне? Польша болсо, мисалы Кыргызстан область болуп бөлүнсө, Польша воеводство болуп бөлүнөт. 16 воеводство бар. Ошол ар бир сиз жашаган чоң шаарда, жакын, эгерде кичинекей айылында жашасаңыз, ал жерде албетте ужонт болбошу мүмкүн. Бирок сизге жакын жайгашкан чоң шаарга барып, ужонт воеводский деген болот. Ошол мамлекеттик мекеме. Ал жакта мындай бөлүм бар. Виджал справ судземцев деген бөлүм бар. Ошол жеке барасыз дагы, сизге керектүү бүт документтерди ошол жака тапшырасыз. Анан ал жактан баардык документтер каралат. Ошондуктан бул сөздү жаттап алсаңыз болот. Ужонт деген абдан маанилүү сөз. Мен азыр кичине расмий маалыматтан алыстап, ошол карта побыту тууралуу тараган мифтер тууралуу сүйлөшкүм келип жатат. Анткени ар кандай группаларга ушундай жакшы билип билбей эле өзүн эксперт сезип адамдар ар кандай маалыматтарды тарата беришет экен. Ошондой маалыматтардан абайлаңыздар. Анан мен сиздерге ушул бир канча миф тууралуу өзүмдүн пикиримди айткым келип жатат. Биринчиден бул карта побыту алгандан кийин Европанын башка өлкөлөрүндө иштесе болот. Бул жалган маалымат, анткени сиз карта побытаны ошол конкреттүү Польшада иштей турган жумушка аласыз. Ошондуктан айрыкча сиз Польшага келип биринчи картаңызды алып жатсаңыз, жумуш аркылуу картаңызды, биринчи болобу, экинчи болобу жумуш аркылуу карта алып жатсаңыз, анда сиз Европанын башка мамлекетине иштесеңиз болот, бирок ал үчүн абдан ошол кайсы мамлекетке барам десеңиз, ошол мамлекеттин документтерин кайра жасатуу керек. Түз эле барып, ошол Польшанын картасы менен барып иштегенге уруксат жок.
Ошондой эле карта побыту алуу үчүн абдан көп каражат керек. 2000–3000 евро керек деп айтышат экен. Бул жалган маалымат. Мен азыр толугу менен айтып берем канча каражат керек болорун. Ошондой эле Европанын башка өлкөлөрүндө иштеп жүрүп, Польшанын ВНЖсын алса болот. Өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, кантип эле сиз мисалы Германияда иштеп жүрөсүз дагы анан Польшанын ВНЖсын алганга уруксат берилмегиле. Бул абдан жалган маалымат. Эч качан ишенбеңиз. Эгерде сизге бир адам ушул маалыматты сунуштап, мага акча берип койсо, мен сени бүтүрүп коем десе, демек ишенбеңиз, демек алдап жатат. Ошондой эле Польшада мыйзамсыз иштеп жүрүп, карта побыту алса болот. Эч качан болбойт. Бул дагы абдан жалган маалымат. Кээ бир ошол мен айтып жаткан мындай өзүнчө эксперттер акча үчүн, акча иштеп калууну көздөп, анан көп адамдарды алдап жатышат. Барып мыйзамсыз иштеп жатсаң дагы мен сага контракт түзүп коем, мындай кылып коем, бүт документтерди жасап берем деп жалган маалымат берип алдап жатышат. Буга да ишенбеңиз. Ошондой эле Польшада ВНЖны бир айдын ичинде алса болот. Бул чоң жалгандардын бири, себеби Польшада минималдуу эң аз каралган учурда 2 ай, 3 ай каралат. Сиздин ошол карта побыту боюнча тапшырылган документтер, ошондо гана децизия чыгат. Ал эми децизия деген болсо, бул ошо карта побыту тууралуу чыккан решение. Польшанын ВНЖсын 1 жылда алып, андан соң жарандык алса болот. Ушул маалыматты көргөндө абдан чын айтканда ыйлагым да келди, күлгүм да келди. Анткени канчалык адамдар мындай өзүнүн башка адамдарды эме деп ойлойбу, эчтеке билбейт деп ойлойбу, бирок ушундай жалган маалыматтарды таратып, анан акча иштегиси келет экен. Эч качан ишенбеңиз. Польшада жарандык алуу үчүн минималдуу 8 жыл жашаш керек. Ошондо гана анан жарандык алганга мүмкүнчүлүк келет. Кийинки ушул карта побыту тууралуу эмнелерди билүү керек. Мен сиздерге ушул жерден бир канча пунктту белгилеп айтып бергим келди. Карта побыту тууралуу кандай маалымат абдан маанилүү. Биринчиден, карта побыту 1 жылдан 3 жыл убакытка чейин берилет. Мен алдыда да айтып кеттим. Карта побыту 1 жыл, минималдуу 1 жылга берет, андан көп, максималдуу болгондо 3 жылга берет. Эгерде жумуш менен алып жатсаңыз, түшүндүрүп кеттим, ал эмнеден көз каранды. Ал эми карта побыту алуу процесси узак. Дагы бир жолу кайталап кетейин. 1 айдын ичинде карта побыту алып калат деген жалган. Кээ бир учурда 1 жылда, 1,5 жылдап, 7–8 айлап күткөндөр бар. Эгерде 5–6 ай күтүп, анан сизге децизия чыккан болсо, бул нормалдуу көрүнүш. Ошондой эле карта побытуга тапшырып процесс жүрүп жатканда Польшанын территориясынан чыкканга болбойт. Мисалы, сиз Кыргызстандын жаранысыз, албетте Кыргызстанга кетип калсаңыз болот. Эч ким сизди Польшада тур деп айтпайт, бирок Европанын башка мамлекеттерине болобу, Россияга болобу, сиз карта побытуну Польшанын документи менен жүрөм, Польшанын визасы менен жүрөм деп Европанын мамлекеттерин кыдырганга болбойт. Бир гана өзүңүздүн, анткени сиздин визаңыз бүтүп калды да, карта побытуга тапшырдыңыз, ошондуктан бир гана Кыргызстанга кеткенге болот. Ал эми албетте Кыргызстанга баргандан кийин кайрадан виза жасатып, өзүңүз каалаган мамлекетке барууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле карта побыту жаралып жатканда Кыргызстанга кетүүнү кааласаңыз, анда кайра Польшага келүү үчүн сөзсүз түрдө виза жасатууга туура келет. Себеби мен картага тапшырып койдум эле, мына паспортумда кызыл печать бар, ошол менен жүрө берсем, кире берсем болобу деген болбойт. Сөзсүз түрдө кайрадан виза жасатуу керек болот. Ошондой эле жумуш менен карта побыту алганда, ал карта жумушуңузга байланат. Мына жана мен айтып кеткендей, эгерде сиз Польшада жумуш аркылуу карта алсаңыз, ал карта сөзсүз түрдө сиз иштеп жаткан жумушка байланат. Анткени ошол жумуш аркылуу картаны алдыңыз. Эгерде жумушту алмаштырам десеңиз, анда сөзсүз түрдө кайрадан картаны дагы алмаштырганга туура келет. Кайрадан уруксат кагазын жасатып, кайрадан ушул картаны кандай кылып алсаңыз, ошол процессти кайрадан өткөнгө туура келет. Ошондуктан бул жагында билүү абдан зарыл. Бир картаны алдым дагы болду, каалаган жумушумда иштеп жүрө берем деген болбойт. Ошондой эле карта побытуга чыккан децизия абдан маанилүү документ болуп саналат. Мисалы, сиз карта побытуга тапшыргандан кийин сөзсүз түрдө паспортуңузга печать коюп берет, кызыл печать. Ошондой эле мына документтерин тапшырды деген маалымат кат берет. Ошол документтер да маанилүү болот, аларды да жоготпош керек, сактап коюш керек. Анан акырында чыккан децизия
бул абдан маанилүү документ. Анткени кийин Польшада жүрүп көп убакыт жүрсөңүз, ВНЖ алгандан кийин ПМЖ алган убактысына келсе, ошол децизиянын баары керек болот жана мисалы жөн гана жумушуңуздан сурап калышы мүмкүн. Децизияны бизге көргөз, ал эми ошо көргөз деп ошондо да көргөзүүгө сиз милдеттүүсүз. Ошондой эле децизиянын ичинде жазылат. Сиз картаны кайсы жумушка алдыңыз, канча убакыт калдыңыз. Ошондуктан буну да билүү абдан зарыл. Анан жана айтып кеткендей эле карта побыту жасатуу үчүн канча каражат талап кылынат. Ал көп каражат эмес. Мисалы мына карта побытуга тапшырып жатканда, жумуш аркылуу тапшырганда 440 злотый төлөнөт. Ошондой эле карта побытуну алып жатканда децизия чыгып, пластикти колуңузга аларда 100 злотый төлөйсүз. Анан албетте сүрөткө түшүп, 40 орточо эсеп менен 40-50 злотыйды түзөт. Ошондо баарын эсептегенде 590 злотый болот экен. Бул албетте өзүңүз тапшырган учурда. Негизи эгерде сиз Польшада мыйзамдуу иштесеңиз, өзүңүз дагы тапшырсаңыз болот. Анын эч кандай оорчулугу жок. Документтерди толтурганды билсеңиз эле болду, өзүңүз тапшырсаңыз эч кандай маселе жаралбайт. Эгерде жок, мен өзүм тапшыра албайм, документтерди толтура албайм, ортомчо фирмаларга кайрылам десеңиз, анда анын баасы 1,5 злотыйдан 2 злотыйга чейин барат. Албетте ар бир фирма өзүнүн баасы бар. Ошондуктан бул орточо эсепти мен орточо айтып жатам. Анан урматтуу көрүүчүлөр, ушул жерде мен сиздерге кыскача маалымат бере кетейин дедим. Эгерде Польшада жүрүп, карта побыту алам десеңиз, бирок кандай документ чогултарыңызды билбесеңиз, ошол эле жана айтып кеткен внесоктерди толтурганды билбесеңиз, албетте мага кайрылып консультация алсаңыз болот. Албетте ал консультация үчүн төлөгөнгө туура келет. Анткени менин да убактым чектелүү, ошондуктан туура түшүнөт жана сиздерди менин жумушумду дагы колдойт деп ойлойм. Анткени азыркы берип жаткан маалыматтарым дагы абдан пайдалуу, сиздерге абдан маанилүү болот. Ошондуктан бири-бирибизди колдосок жакшы болот деп ойлойм. Ошондой эле сиздер Польшага келүүнү кааласаңыздар, Кыргызстанда жүрүп чакыруу кагазын алсаңыздар, анда виза алуу үчүн дагы жардам беребиз. Визага кезекке туруп, документтерди толтуруп, баардык ошол визага байланышкан суроолорго да жооп беребиз. Ошондуктан бизге албетте кайрылыңыздар. Ушул видеонун алдына, ушул чыгарылыштын алдына дагы шилтемелерди коюп кетем. Ошол шилтемелер аркылуу кирсеңиздер, мага WhatsApp номериме келесиздер. Ошол жактан жазсаңыздар болот, түз байланышсаңыздар болот. Эгерде жок, WhatsApp номер кереги жок, Instagram аркылуу жазам десеңиз, анда мына Pani Толгонай деп Instagramдан тапсаңыз болот. Ошондой эле жеке кат жазам десеңиз, tolgonay2023@gmail.com деген почтама жазсаңыз дагы жооп берем. Азыр болсо убакыт сиздерден келген суроолорго келди. Албетте бир канча мен көп суроолор келген, ошол суроолордун баарын чогулттум дагы, анан кыскача суроолорду түздүм. Азыр баарына жооп берип кетейин. Ушундай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен картага 19-июнда тапшыргам. Ошондон бери статус өзгөрбөй жатат. Ушундай эле болобу? Негизи улам өзгөрүп турат деп уккам дейт. Ооба, туура, статус улам өзгөрүп туруш керек. Кээде абдан көп учурга чейин өзгөрбөй да калат. Бул дагы нормалдуу көрүнүш. Бирок мен сиздерге эскерте кетейин дедим эле, картага документтер тапшырып жатканда эмне тууралуу, эмнеге көңүл буруш керек, эмне абдан маанилүү экенин. Биринчиден бул карта побытуга тапшырып жатканда сөзсүз түрдө документтерди толук тапшырууга аракет жасаңыз. Анткени бир гана ошол жанагы мен айтып кеткен внесокти толтуруп туруп, калган документтерди алып барбай койсоңуз, сизге улам ошол ужонтон кат жазышат, улам сизден документтерди сурайт дагы, анан сиздин тапшырган документтериңиз абдан артка жылып кетет. Ошондуктан аракет кылыңыз. Биринчи бардыңызбы, баардык керектүү документтерди толугу менен чогултуп алганга абдан аракет жасаңыз. Ошондой эле ужонтон келген каттарга убагында жооп берип, сураган документтерин өз убагында алып барып берүү керек. Бул дагы абдан маанилүү. Себеби, мисалы, сизге кат жазды, алар көп учурда ужонт 10 күндөн 20 күнгө чейин убакыт берет. Эгерде ошол убакыттын ичинде сиз айтылган документтерди алып барып бербесеңиз, анда сизге албетте негативдүү децизия да чыгарып коюшу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө келген каттарды жооп берип, анан ошол внесокти толтурганда жашаган дарегиңизди туура жазуу керек. Туура жазбай койсоңуз, кат туура эмес кетип калса, анда сиз дагы маалымат албай каласыңыз дагы, анан документтерге негативдүү децизия чыгып калышы мүмкүн.
Ошондой эле эгерде карта побытуга тапшыргандан соң жашаган дарегиңизди алмаштырсаңыз, анда сөзсүз түрдө ал тууралуу ужонтко билдирүүнү унутпаңыз. Себеби дагы да мынакей айтып кеттим алдыда. Сиз эгерде дарегиңизди алмаштырып коюп айтпай койсоңуз, анда сиздин эски дарегиңизге каттар келе берет. Ал эми сиз болсо ал тууралуу билбей каласыз дагы, анан документтериңиз тууралуу негативдүү маалымат келип, ошондой эле негативдүү децизия чыгып калышы мүмкүн. Кийинки суроолорго өтөлү. Бул болсо биринчи суроо. Польшага баргандан кийин канча убакытка карта побыту алса болот? Бул тууралуу айтып кеттим. Минималдуу 1 жыл, максималдуу 3 жыл. Ошондой эле эгерде биринчи алган картаңдын убактысы бүтүп калса, экинчиси канча убакытка берилет? Ал деле сиз тапшырган пакет документовдон көз каранды. Мисалы, ал экинчи карта болобу, үчүнчү карта болобу, аны деле 1 жылдан 3 жылга чейин алсаңыз болот. Үчүнчү суроо. Венгерский виза менен карта побыту кантип алса болот? Эгерде сиз венгерский виза же венгерский ВНЖ менен Польшага келем десеңиз, сөзсүз түрдө биринчи сизге мыйзамдуу түрдө жумуш берген адамды табышыңыз керек. Ал сизге жумушка уруксат кагаздарын жасатып берет, жана мен айткан информация от старосты деген документтердин баарын жасатып бергенден соң, сиз ошол жумуш менен мыйзамдуу контракт түзүп, анан ошол баардык документтерди чогулткандан кийин ойлонбой эле картага тапшырсаңыз болот. Жолу ушундай. Бешинчи суроо. Карта побытуга, кечирип коесуздар. Төртүнчү суроо. Польшанын ВНЖсы менен Европанын башка өлкөлөрүндө иштесе болобу? Жана да айтып кеттим, Польшанын ВНЖсы башка Европанын башка өлкөлөрүндө иштегенге уруксат бербейт. Ал үчүн сиз сөзсүз түрдө ошол мамлекеттин документтерин жасатышыңыз керек. Бешинчи суроо. Карта побытуга тапшыргандан кийин визамдын убактысы бүтүп калса эмне болот? Эгерде сиздин карта побытуга пакет документтер баарын тапшырдыңыз, паспортко печать алдыңыз, жана картага тапшырды деген маалымат алдыңыз, андан кийин сиз Польшада легалдуу жүрөсүз. Ойлонбой эле иштеп жүрө берсеңиз болот, ойлонбой эле жүрө берсеңиз болот. Бир гана Польшанын территориясынан чыкпаш керек. Жана мен айтып кеткендей. Алтынчы суроо. Карта побыту күтүп жатканда Кыргызстанга кетип калсам эмне болот? Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Эгерде сиз карта побыту күтүп жатып, Кыргызстанга кетүүнү кааласаңыз, анда келүү үчүн кайрадан виза жасатасыз. Ал эми документ жагынан, мыйзам жагынан эч нерсе болбойт. Сизге эч кандай мыйзам бузулду деген эч кандай айып кылышпайт. Себеби бул мыйзамдуу көрүнүш. Эгерде сиз карта побытуну күткүңүз келген жок, өз мамлекетиңизге кеткиңиз келди, демек кетсеңиз болот. Жетинчи суроо. Карта побыту күтүп жатканда Европанын башка өлкөлөрүнө барсам болобу? Жок, болбойт. Жана да айтып кеттим, дагы бир жолу кайталайын. Болбойт. Кийинки абдан көп келген суроолордун бири бул болсо, карта побыту алуунун кандай артыкчылыктары бар? Мынакей мен сиздерге бир канча пункт менен жазып койдум. Визанын убактысы бүткөндө Кыргызстанга кетүүнүн кажети жок. Мисалы, визаны 1 жыл убакыт калдыңызбы? 1 жыл бул жак Польшада иштегенден кийин Польшанын территориясында туруп, бул жактан ВНЖга тапшырсаңыз болот. Жыл сайын виза жасатуунун кереги жок. Жана да айтып кеттим, эгерде карта алсаңыз 1 жылдан 3 жылга чейин аласыз. Ошондуктан жыл сайын виза алам деп башыңызды оорутпайсыз. Польшада 3 жыл убакытка чейин эркин жүрө аласыз. Ошондой эле мамлекет тарабынан берилген жардам программалардан пайдаланууга мүмкүнчүлүк аласыз. Мисалы, Польша мамлекети ошол өз Польшанын жарандарына, ошондой эле Польшада мыйзамдуу иштеген чет элдик жарандарга түрдүү жардамдарды берет. Мисалы, 500+ деп, эгерде Польшада балаңыз менен жашасаңыз, ошо балаңызга ай сайын 500 злотыйдан алсаңыз болот. Эгерде балаңыз мектепке барса, сентябрда окуу башталган учурда, ошол балаңызга китеп жана мектепке керектүү буюмдар сатып алуу үчүн мамлекет тарабынан 300 злотый берилет. Ошол нерседен дагы пайдалансаңыз болот. Ошондуктан дагы албетте андан башка дагы программалар көп, алардан дагы колдонсо болот. Европанын өлкөлөрүндө эркин саякаттап жүрө аласыз. Мисалы, Польшанын ВНЖсы менен Европанын мамлекеттеринде эркин иштей албасаңыз, бирок эркин саякаттап жүрө берсеңиз болот. Бул абдан чоң плюстарынын бири. Кийинки суроо. Менин ситуациямды айтып берип коюңузчу. Я нигде не зачисляюсь, регистрация жок, приглашение жок, разрешение на работу жок, налог төлөнбөйт мага. Бирок картага тапшырып, печать бар. Ушинтип эле жүрө берсем болобу же жумушумду алмаштырып официально иштейинби?
Бул жерден абдан кыйын ситуация болуп калыптыр. Себеби сиз кантип мыйзамдуу иштебей туруп картага тапшырдыңыз. Демек, сизге картага тапшырып берген адамдар сизди алдап кетти деп ойлойм. Анткени эгерде Польшада туура иш алып барган фирма болобу, ошо ортомчу адамдар болобу карта жасаткан, алар эч качан мындай кейсти, мындай жумушту албайт. Себеби алар коркушат. Баары мыйзамсыз болгондон кийин алар өзүнүн мойнуна маселени, проблеманы жүктөп алышы мүмкүн. Себеби сизге жалган документтерди жасатат, сизге жалган эмелерди, маалыматтарды берет. Ошондуктан бул абдан коркунучтуу нерсе. Мисалы, кээ бир адамдар акчага кызыгып, ооба макул деп сизге жалган документтерди жасап берет дагы, ошол менен сизге документ тапшырды кылып, ошол ужонтко барып документтериңизди тапшырып коюшу мүмкүн. Ал учурда албетте ужонттон документтерди алып жатканда дароо эле алар жасалган документпи же чыныгы документпи текшере албайт. Сиздин паспортуңузга печать коюп берип коюшу мүмкүн. Мына тапшырылды, документтери бар экен деп. Бирок процесс жүрүп, документтер текшерилгенде, сизди текшерген учурда ошондо баардык маалымат чын маалымат чыкканда, анан сизге негативдүү децизия чыгат сөзсүз түрдө. Анан албетте сизди депорт кылышы мүмкүн. Бул абдан эң жаман көрүнүш. Ошондуктан мен сиздерге эң чоң сунушум жана ошол сунушум деп айтайын, суранам: Польшада иштейсизби, Европанын башка мамлекетинде иштейсизби, мыйзамдуу иштегенге аракет кылыңыз. Дагы бир нерсени унутпай айта кетейин, азыр эстеп кеттим. Сиз Польшада жашасаңыз, ошол ВНЖга тапшыргандан кийин ужонттон же полициядан сөзсүз түрдө келип сизди текшерип кетиши мүмкүн. Чынында ошол жерде жашайбы, чынында ошол жумушта иштейби деп текшерип кетиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө туура, так маалымат бергенге аракет кылыңыз. Ал эми жалган маалыматты ужонтко берсеңиз, өзүңүз эле ошол убактыңызды кетиресиз, акчаңызды кетиресиз жана албетте нервиңизди кетиресиз. Ошондуктан туура маалымат бергенге аракет жасаңыз. Трудовой договор болсо, анда өзүңүз эле тапшырасыз, адвокат менен мендейлер тапшырат. Менин работодателим трудовой договор түзбөй жатат, налогтон качып. Менин айлам кетип, адвокатка кайрылгам. Адвокат трудовой договор таап иши кылса, баарын өзү бүтүргөн. Мен только отпечаткага баргам. Мен жана дагы түшүндүрүп кеттим. Эч качан мындай адвокаттарга ишенбеңиз. Сиз мыйзамсыз иштеп жатсаңыз, демек ал документтерди дагы мыйзамсыз жасады. Эч качан жакшы карта побытадан жакшы позитивдүү децизия чыгат деп ишенбейм мен. Ошондуктан сиздерге дагы мындай нерселерди сунуш кылбайм. Иштейсизби? Мыйзамдуу иштеңиз. Ошондуктан эгерде мыйзамдуу иштесеңиз, эч кандай 2000-3000 евро жок эле, эч кандай 2000-3000 злоты жок эле. Болгону 600 злотыга өзүңүз ВНЖ жасап алсаңыз болот. Албетте, эгерде документтерди толтура албайм, мага жардам керек десеңиз, анда мага да кайрылсаңыз болот. Аны бардыгын онлайн сиздерге айтып берем, кандай документтер керек экен, кантип толтуруш керегин баарын көрсөтүп берем. Ошондуктан бири-бирибизди колдоп, алдамчылардан абайлайлы. Албетте, бул маалымат эгерде сизге пайдалуу болду десеңиз, сөзсүз түрдө бул маалымат менен бөлүшүп, Польшада жүргөндөргө, ошондой эле Польшага келем деген досторуңузга, тааныштарыңызга бөлүшүп койсоңуз, абдан пайдалуу болот деп ишенем. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Эгерде Польшада ПМЖ тууралуу маалымат алгыңыз келсе, анда дагы ал тууралуу жаза кетиңиз. ПМЖ бул постоянное место жительства. ВНЖ алгандан кийин ПМЖ алса болот. Ошону дагы айтып бер деп сурансаңыздар, анда сөзсүз түрдө айтып берем. Аны комментарийден билдирип, ошондой эле калып калган суроолор болсо, сөзсүз түрдө жазсаңыздар, анын баарына жооп берем. Жакшы туруңуздар, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.